Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен кыргыз лексикасынын байуу жолдору жөнүндө сөз кылабыз. Кыргыз лексикасынын байуу жолдору бул эки тармакта өнүгөт: ички жана сырткы булактарда. Илимдин жана техниканын, коомдун өнүгүшүнө байланыштуу ар бир тилдин лексикасы байып, жаңы сөздөр, жаңы терминдер менен толукталып турат. Кыргыз адабий тилинин калыптанышынын жана өнүгүшүнүн негизги эки фактору бар. Мен жана айттым, ички факторлор, ички булактар жана сырткы факторлор болуп. Ички булактарына аффиксациялык жол, же болбосо морфологиялык жол менен байыйт. Мисалы, уңгуга сөз жасоочу мүчөнүн уланышы аркылуу. Мисалы, басым, ирим, котор плюс ма котормо, чи плюс ма чийме, кой плюс чы койчу жана башкалар. Ал эми экинчиси синтаксистик жол менен пайда болгон сөздөр. Булар өнөр жай, эки сөз биригип бир мааниге ээ болуп атат. Эмгек күн карагыла, кара сөз, кызыл үй жана башкалар. Үчүнчүсү бул семантикалык жол. Мисалы үчүн, борбор бул шаардын борбору, ошондой эле маданияттын борбору. Мүчө бул баш мүчө жана адамдын мүчөсү, партиянын мүчөсү. Семантикалык дегени бул сөздүн биринчи маанисинен кийин дагы ошого окшош кийинки жаңы маанилердин бир эле сөздүн негизинде пайда болушу. Үчүнчүсү бул калькалоо жолу. Калькалоонун биринчиси бул семантикалык калькалоо. Мисалы, оңчул, солчул, бул правый, левый деген. Демек, түздөн түз которуп алуу деген сөз. Экинчиси структуралык калька. Бул жарым жартылай калька болуп эсептелинет. Мисалы, советтик деген советский, партиялык деген партийный. Ошондой эле толук калька бар. Мисалы, слушатель, угуучу. Кийинкиси бул синтаксистик калькалоо. Мисалы, эки сөздүн котормосу. Ардак такта деген бул доска почета, ошондой эле темир бетон деген железобетон. Бешинчиси, кыргыз адабий тилин өнүктүрүүдө диалектик сөздөр дагы бул чоң роль ойнойт балдар. Ал эми кыргыз лексикасынын байуусундагы сырткы булактар. Булар кыргыз адабий тилинин өнүгүшүнө, лексикасынын байышына сырткы булактар дагы чоң таасир берет. Сырткы булактарда көбүнчө илимий, саясий, техникалык, экономикалык терминдердин кириши менен байыйт. Эгемендүүлүккө чейин кыргыз тилине сырткы булактардан сөздөр орус тили аркылуу кирген болсо, азыр биздин адабий тилибизге башка тилдер, бул башка тилдерден кандайдыр бир терминдер түздөн түз эле кабыл алынат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болгула.